Партиянын аябай күчтүү лидери бар. Ошол лидери мен Азаттыкта иштеп жүргөндө сизге эми бул партиянын эмне кереги бар? Анда партиялык тизме дагы жок болчу. Эми буну эмне ушул партияга эле жармашып калдыңыз десе, ошол лидер айткан. Партия келечекте чоң бир бизнеске айланат. Мен партия аркылуу чоң бизнес кылам деген. Кайсы киши эле ал? Эми ачыгын айтканда биздин Азаттык радиосунда мурда иштегендердин баардыгы билет, бул Өмүрбек Текебаев. Мен буну чоң бизнеске айландырам деп мына ачык айтканы бар да. Болду, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качать этип бербегиле көп. Рахмат. Мына кетер маалда айта турган силерге бир эле сөзүм бар. Көт экенсиңер. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Анда бул конституция вообще догма болуп калат. Вообще өзгөртүү киргизе албайбыз. Өзгөртүү түзөтүүлөр Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это другой Анан вопрос. каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто. Бирок азыркы реалдуулукка келсек, азыр жаңы конституция Түбөлүк турат неге бийик толор. Тебилеп салбаш үчүн келе солор. Мекендештер, табигатты сактап, жоопкерчиликтүү болойлу. Капец, эшикте сугел, просто мурун тоңел, бут тоңел, кулак тоңел.